Саламатсыздарбы, Жамааттык медиа студиясы ишин баштайт. Жана бүгүн микрофондо мен Сабыр Абдумомунов. Бүгүн биз ишкердик жана активизм тууралуу сөз кылабыз. Жана биздин бүгүнкү коногубуз ишкер жана активист Руслан Акматбек. Кош келипсиз. Кош болдук. Саламатсызбы, жакшыбы? Байрамыңыз менен. Сиз дагы. Ушул биздин көрүүчүлөрдүн эсине салып кетсем, Руслан Акматбек танымал медиа менеджер, ошондон сырткары ишкер жана акыркы жылдары саясатта өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, мына октябрда болгон шайлоого да катышып, талапкер катары өзүн сынап көрдү. Азыр баардыгын катары менен чет менен сүйлөшөбүз. Анда Руслан мырза, сиз ушул көбүнчө ушул медиа коомчулугунун арасынан дагы деги эле ошол көпчүлүккө ЖИА ассоциациясынын өкүлү катары, негиздөөчүлөрдүн бири катары таанымалсыз. Бул ушул азыркыга чейин айтылып келет, экономисттер жана ушул ишкерлердин арасында ушул бир мындай калгылыктуу иштери менен таанымал, анан ушундай биримдик, ийгиликтүү биримдиктердин бири депчи. Кандай түзүлүп калган ушул ЖИА ишкерлер ассоциациясы, кимдер түзгөн, максат эмне болгон? Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен келе жаткан жаңы жылыңар менен. Рахмат. Сизди дагы куттайбыз, угармандарды дагы. Эми ЖИА бул замандын ошол кездеги учурдун талабы болчу. Эми ал жерде жаңы бир нерсе ойлоп тапкан эмеспиз. 2000 азырына как раз бүгүн ушул ЖИАнын туулган күнү. Куттуктайм. Билген эмес. Бүгүн ушул ЖИАнын туулган күнү, анан бул баягы 2006 жылы ошол декабрда түптөлгөн. Эми жаңы бир нерсе ойлоп табылган эмес. Бул дүйнөдө бул мындай ийгиликтүү ушундай бизнес биригет. Бизнес жеке керт башына бизнес кылуу өтө оор. Себеби дегенде көйгөй абдан көп. Анан өсүп өнүгүү үчүн эми бардык нерседе эле биригиш керек да. Ресурсту бириктириш керек, капиталды бириктириш керек, баягы адамдык мүмкүнчүлүктөрдү бириктириш керек. Анан ошол убакта мен азыр ойлосом, баягы жаш ишкерлер биригип, анан биз жалгыз өсүп өнүгө албайт окшойбуз, көйгөйлөрүбүздү жалгыз чече албайт окшойбуз деп, бир жокторуна бир максат коелу деп биригип ошондой бир ассоциация түзүлгөн да. Эми ошол кезде бул жаш ишкерлер ассоциациясы деп мына жакында 14 жылдыгын куттуктап атат мына бүгүнөрдө. Анан ошондо мен дагы ошол роликти көрүп, ошол жерде биздин мурунку Семет Өбөлгазыл деген төрага айтып атпайбы? Ал кезде биз жаш болчубуз депчи. 14 жыл өтүп кетти, эми убакыт өттү. Андан кийин бул жаш ишкерлер ассоциациясы эмес, жөн эле бизнес ассоциация ЖИА болду. Бул бир аз дагы ЖИА деген жакшылыктын, ийгиликтин ачкычы деп дагы чечмеленип жүрөт да. ЖИА деген сөз. ЖИА деген сөзү өзү. Башында ошол ассоциация 14 жыл мурда канча адамдан турат эле? Башында бир 20га жакын ишкер турат эле. Азыр мен акыркы бул маалыматым боюнча Кыргызстан боюнча 1000ге жакын мүчөсү бар. Кыргызстанда балким ар бир областта өзүнүн өкүлчүлүгү болгон, аппараты болгон, иштеген, кагаз жүзүндө эмес, чыныгы иш алып барган, чыныгы мүчөлөрү болгон жалгыз ассоциация, жалгыз бирикме да. Анан эң эле бир өзгөчөлүгү кыргызча сүйлөгөн ассоциация. Бизде баягы тилекке каршы бизнес, анан кийин ушундай баягы илимде эле, социалдык нерселерде эле, өкмөттө эле мындай көбүнчө ушул орус тилинде, жыйындардын баары көбү орус тилинде. Анан мен муну аябай таң калдым. Ошол жакында ошо ишкерлерди сурамжылоо өткөрдүк да. Анан бир орус тилдүү ишкер айым ошол айтты да, өзү бир сөз кыргызча сүйлөбөйт, бирок мен ошону колдойм дейт. Себеби дегенде орусча жетиштүү маалымат дейт. Бирок биздин тилибиз өнүкпөй калып атат. Ошон үчүн кыргызча сүйлөгөн бизнес абдан маанилүү дейт да. Анан бул баягы ЖИА деген эми баягы ашыкча мактанганчалык болбосун, бирок ЖИАнын бир жакшы өзгөчөлүгү кыргызча сүйлөп, өзүнүн эмгеги, мээнети менен ийгиликке жеткен ишкерлердин бирикмеси деп айтсак болот да. Бизде ишкерлерди азыр жаман көрөт негизичи. Байлыкты жаман көрөт да.
мен бир эсимде ушундай радиодо программа алып барып атып балдарды ишкердикке кантип тарбиялайбыз деген бир суроо болчу. Бир агабыз айылдан чалып анан биз ушканда элдин баары ишкер болуп кетсе ким иштейт депчи. Ошол түшүнүк да, ишкер жөнүндө түшүнүк. Ишкер деген жакшы да. Ошол ишкер иш орундарын түзөп өткөн, ишкер салык төлөйт экен. Ишкер дыйкан. Ишкер дыйкан. Ишкер жаңылыкты алып келет экен. Ишкер баягы өнүктүрөт экен, өстүрөт экен, социалдык маселелерди чечет экен. Ошон үчүн биздин ишкерибиз көп болуш керек. Стереотип ишкер десе эле акимиятка барып отуруп анан тияк бияка басып эле ошондой деп ойлогондор да бар да. Ооба. Анан ошол бизде Кыргызстандагы ишкерлик жөнүндө, айрыкча ошол кыргыздардын ишкерлиги жөнүндө пикир бөлүшүп кетсеңиз жакшы болот эле. Мисалы ошол аймактарда бул жамааттык медиа көбүнчө ошол өкүлчүлүктөрү аймактарда маалымат алып жеткен алыскы кыштактарда өкүлчүлүктөрү бар, кабатчылары бар. Мисалы ошолордун кандай ишкердикти, мисалы кыргыздарда кандай мамиле ишкердикке болгон? Мисалы айтып келишет, биринчи акчасын даярдаш керек десе, жок, биринчи ишкердикти баштай бериш керек, анан акчасын таап алат. Бизде бир формуласы барбы ишкердик? Кыргызстандагы. Кыргызстандагы ишкердиктин эми формуласы башка дүйнөдөн кичи. Кыргызстандагы ишкерлер баары эле негизи орто жана чакан ишканалар. Кыргызстандын бүгүн экономикасын жылдырып атса, ошо орто жана чакан ишканалар жылдырып атат. Эми аларга баягы ушул Кыргызстандын бир ресурсу катары каралбайт, тилекке каршы. Эми ал башка тема, бирок ишкердиктин формуласы деле башка дүйнөдөн айырмаланбайт. Бул негизги универсалдуу принциптер бар. Ошолорду карманса эле ишкердик өнүгөт. Бирок биз кыргыздар бир жакшы жагыбыз бар экен, жаңылык ачык экенбиз. Анан тез өздөштүрөт экенбиз. Анан баягы бири-бирибизди копия кылат экенбиз да. Ошол копия кылган жагынан биз чемпион экенбиз. Өзүбүз бар экен. Мисалы баягы айылдарда баягы биз иштеп жүргөндө сырттан бирөө жаңы бир нерсе алып келсе, аны карап туруп, анан айылда бир канча убакта ийгиликтүү бир мындай үлгүлүү бир проект долбоор болсо, көбөйүп кетет эле да ушундай нерселерчи. Мисалы сок чыгарып, ушул акча болот. Ушул акча болот, ушуну жасаш керек экен. Же болбосо жакшы, бул абдан жакшы. Бул атаандаштыкка алып барат. Ийригелет. Анан күчтүүсү калат. Эми бул мыйзам да, ишкердиктин табияты. Же болбосо сырттан, мен бир эсимде, сырттан бирөө, биздин тааныштардан бирөө уяп келген да. Жанагындай Россиядан. Эми жок, эмеден, Европадан жанагындай чоң Голландиянын уйлары бар го. Асыл тукум уйларды алып келип анан багып атып. Анан ошого биздин анын кошунасы чалган да. Учурун буунун ую момундай болуп атат, эмнеге мындай болуп атат депчи. Баягы уяп келген киши чалган эмес, анын кошунасы чалган да. Ал көрсө ошо кошунасы ушуну байкап жүрүптүр да. Мен да ушундай алып келсем депчи. Бул жакшы нерсе. Бирок бир суроо, эмнеге ошол кошунасы бар ошону сурабайт да? Ошол жакта же сураса айткан эмес. Аны биз билбейм. Жок эми. Ошо мен эмнени айтайын деп атасыз? Эмнени айтайын деп атам? Ишкерлер биз тилекке каршы бирикпейбиз, бөлүшпөйбүз. Анан баягы ишеним. Арабызда ишеним жок да. Эми ишеним болбогону, эми жалпы өлкөдө ишеним болбой атпайбы? Ошондуктан бизде ишеним болбогону деле мындай табигый нерсе. Бирок бүгүнкү күндө биз акыркы эмеде ишкерлер 90-жылдагы шылуунчулук, бандитизмдер калтырган да. Калтырган. Алыста элек. Анан элди деле түшүнсө болот. Эл баягы жана Рентон группка окшогон көп негативдүү нерселерди көрүп калган. Бул ишенимди дагы мындай шыктандырган, кепилдик берген дагы болуш керек да, ал дагы жок. Анан могу акыркы эмелерде сурамжылоо өткөрдүк, ишкерлерде көрсө бүгүнкү ошол аймактарда ишкерлерди мамлекет колдоо катары бир эле нерсе жасайт экен. Кредит. Бирок ал кредит дагы жеке банктар берет. Мамлекет бербейт. Мамлекет бербейт. Жеке менчик банктар берет. Бирок салыштырмалуу бизде эң кымбат кредиттер деген кошулат. Абдан ооба, шарты оор. Мисалы эң эле чоң көйгөй бизнесте негизи капитал жетишсиздиги. Капитал жетишсиздик алуунун дагы эң чоң көйгөйү бизди шартта баягы күрөө. Мисалы күрөө да. Эми элестетсеңиз, айылда бир 25 жаштагы бала, жигит же кыз бизнес баштайын деди. Анан бул шаарда деле ошондой ушунгун да. Баштайын деп каражаты жок, барып банктан кредит алды.
күрөө сурашат, ошол кредиттин өлчөмүн эселеген. Бул күрөөнү кайдан табат? Үйү болуш керек, жери болуш керек, бир кандайдыр имараттар болуш үй керек. анын атында эмес. Анын атында эмес, андай жери жок. Ошон үчүн бизде ишкерлердин катмардын пайда болуусунан бул аябай Жери болсо деле ал 2000-3000 доллар. чоң тоскоолдук. Бирок муну кандайдыр бир деңгээлде азыр чечип атышат. Бизде эме ошол баягы биздин жарандардын жакшы жагы, мисалы сырттан мигранттар барып иштеп келип акча топтоп келип бул жерге келип иш баштап атышат. Же болбосо сырттан өнөктөш таап келип алып келип бул жерде иш баштап атышат. Же болбосо анча мынча жакшы кейстер бар, баягы биригип, 2-3 биригип, киши биригип иш баштап атышат. Эми ушуларды мисалы колдош керек да. Ошолорду колдоо алыш керек, буларга жардам бериш керек. Мамлекеттик колдоо канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Мамлекеттик колдоо жок. Мамлекеттик колдоо жокко эсе, мисалы, акыркы сурамжылоодо ошол Баткендеги бир ишкердин айтып. Мисалы биз мамлекетке карасак, кечиресиз. Кайрысак айтат да, бизде колдоо көп эле дейт. Мисалы дейт, биз жаңы ишкерлерден салык талап кылбайбыз дейт. Бирок канчалык үчүн билбейм. Анан мисалы текшерүүлөр дагы мораторий жарыяланган. Булар жардам береби? Жок. Салык барбы? Салык жок. Салык бизде эми салыктын өлчөмү ооба бизде салыштырмалуу башка өлкөлөргө аз. Бирок бул салыктын администрированиясы бар, салык жиноо. Ошол оор. Мисалы акыркы аймакта сурамжылоодо пандемияны жаңы өттүк го. Ошондо пандемияда мисалы соцфонд алынды. Пандемия болду, иштебей калдык, туруп калдык. Жок. Ошол жерде соцфонддун өкүлүнүн айтканы, сен дейт, соцфондду зилзала болуп жериң, үйүң кулап калса дагы төлөйсүң. Бул ушул анан эң мисалы ишкерлердин аймактагы көп айткандары, салык эмелерин өкүлдөрүнүн мен жылда момча ишкана жаптым деп мактанганы. Мисалы көрсөткүч. Негизи мынча ишкана ачтык деп мактаныш керек да. Булар мынча, булардын планында мынча ишкана жабыш керек дегенге түшүнүк бар окшойт. Анан ишкананы жабуу да аябай кыйын дейт бизде. Же болбосо ишкердикти жабуу дагы ал негизи ушул жанагы процедуралар бизде аябай татаалдаштырылып калынган да. Анан бирок көп нерсени мисалы мен бир эсимде өзү мына эме дагы бар. Салыктын жанагы колл-центр бар. Буларды чаласың, салык боюнча каалаган сурооңду бересиң. Жооп беришет. Бул абдан жакшы кызмат. Мен бир ишкер ушуну чалып сурап бериңизчи дейт. Анан мен өзүңүз сураңыз дейт. Мына өзүңүз турган телефон турат. Өзүңүз чалып. Жок, мен чалсам мени билип алат дейт. Телефон аркылуу да ушунчалык ишеним коркот да. Эмеден ишеним жок калган. Тигилерин да буга ишеним жок калган да. Ал өзү балким салык мен көп ошол органга айтам. Балким силер эмблемаңарды алмаштырыш керек. Жанагыдай эмблемаңар жырткыч бүркүт. Бул баягы ишкерди эме кыла турган. Сууруп чыга турган. Балким бир көбүчкөн коюп коюш керек, же бир дельфин коюп коюш керек, мына жардам бере турган дегендей. Же эшекпи? Же ат. Элдердин арасында ушул аябандай жанагы каржы пирамидалары азыр популярдуу болуп атат. Мисалы, буга чейин да бир толкун болгон. Көпчүлүгү ошол күйүп калган акчаларына. Ал адамдар камалып кайра чыгып кутулуп же болбосо качып кеткен учурлар. Азырда аябай көп экен аймактарда, айрыкча Ысык көл облусунда. Анан ал жөнүндө да сүйлөшөбүз. Бирок ага чейин мен эске салып кетейин. Руслан мырза ошол ишкердиктин негизинде медиа ачкан ишкерлерден Марал телерадио компания болуп калат. Биринчи радио турат, анан сайты, видеосу да бар. Ошол мультимедиа медиасынын иши кандай башталып калды эле? Бул да жамааттык медианын да бир негизинде ачылгандай. Бул дагы жамааттык медиа. Мен ал жерде баягы менеджер болуп иштеп калдым. Бирок бул мага чейин эле ачылган болчу, 2012-жылы ачылган. Бул дагы ошол кыргыз жаш ишкерлер биригип, биз баягы социалдык жоопкерчилик катары өзүнүн бир миссиясы катары. Бул анткени медиа деген функциясы, ролу абдан чоң экен да. Ага артуучулук жагдай абдан кенен. Анан ушул аркылуу биз бир салымыбыз болсун деп, ошондой радио түптөп, анан кийин дагы кошумча ТВ ачып, анан кошумча айтканда мультимедиа болуп ачылып калган. Эми бул таза эле кыргыз демилге да. Кыргыздын демилгеси жанагы жиядай эле. Ошондой демилгелерди мен ойлойм баягы өкмөт өзү көп нерсени чече албайт, колу жетпейт, ал түшүнүктүү.
бирок жок дегенде ушундай демилге көтөрүп аткандарды кандайдыр бир деңгээлде бир колдоо же болбосо жок дегенде тоскоолдук болбош керек да. Бул ишкерлердин ичинде деле тоскоолдук болбош керек. Медиа ачуу кыйын экен. Медиа ачуу кыйын. Себеби негизи өнүктүрүү негизи оңой окат жок. Мен баягы башында бирок рейтингде ошол Маралдын орду бийик деп отурат да, анан эмнеде сири деп айтат. Эми Маралдын балким эң негизи баягы биздин баалуулугубуз баардык эле медианын баалуулугу аудиторияда. Анан аудиторияга эң тартуулаган негизги баалуулук бул ишеним да. Ошол ишенимди кармаш керек. Ошол ишеним болсо анан аудитория калыптанат. Аудитория менен бир кандайдыр бир байланыш болот да. Мен жеке оюмда ошол Маралдын эң чоң балким немеси ишеним, өнүгүүгө болгон умтулуусу. Анан жанагыдай балким ушак, айың, каралоо деген ушундай жанагы технологиялардан узак алыс болгон да. Жоксо өкмөттү мактап. Же болбосо бир жактуу болуп жанагыдай кошоматчылыктан алыс болгон. Азыр эмне үчүн сиз жетекчиликтен кеттиңиз? Мен кеткениме 1 жыл болду. Микрофонду 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жыл эми ал убакта ошол жердеги байкоочу кеңештин эмелердин түптөөчүлөрүнүн негиздөөчүлөрүн менен кеңешип 2 жылдан кийин кээ себептерге байланыштуу алмаштыруу чечим чыккан. Ошонун негизинде эле кеткен. Саясатка кандай барып калдыңыз? Же болсо эле деги эле ушул саясий активизм соңку жылдары байкап атабыз, чыгып сүйлөп атасыз, өзүңүздүн позицияңызды билдирип келесиз. Быйыл күзүндө болсо шайлоого катыштыңыз. Ооба, мен келечекте саясатта көрө аласызбы? Мен саясатка баруудан мурун мен бир эмеге барып келгем, Индияга барып келгем. Индияга барып жашап келдим. Анан ошол жерде 3 айга жакын жашадым. Анан аябай чоң бир тажрыйба болду. Анан ошол жерде мен өзүмдүн мындай негизги миссиямды мындай түшүндүм да. Анан ошону формулировка кылып, анан ал жерде бизнес баштайын деген, анан пандемия болуп калды. Анан бүт баары жабылып, анан эл менен кошо кайра келдик. Анан Кыргызстанга келип, анан бир жаңы бир нерсе баштайлы деп жүргөндө шайлоо башталып калды. Ал кезде Алтынбек Сулайманов азыркы бир болдун лидери Алтынбек байкебиз, ал мурун эле кетип атканда эле чакырып сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан мен жок, мен саясатка барбайм, сен саясат чыкпайт деген бизде, ал болсо ушундай жаштарды бириктирели, чогуу баралы деген көп сүйлөшүүлөр болгон. Анан ошол моментте билесиз, жанагы пандемиянын таасирин мен ушундай мындай өзүм күбө болдум да. Бейтапканаларга бардым, мен жакындарыман ушундай ооругандар болду. Анан ошол жанагы коркунучтуу мындай өзүм жон тери менен сездим да. Менде бир ой келди, биз мынтип отурсак мамлекеттүүлүктү эле жоготуп алыштайбыз. Анан бирдеме кылыш керек. Буга чейин кылбаган эмне бар, эмне кылган жокпуз. Жарандык коомдо иштедик, медиада иштедик, ишкердик багытында иштедик, ишкер болуп да иштедик. Мен анча-мынча мамлекет секторунда да иштегем. Анан балким ушул саясатка барып бир нерсени өзгөртө алабызбы деген ой келип, анан ошол акыры ошо Алтынбек байке менен чогуу биригип саясатка аттандык да. Эмне үчүн Алтынбек Сулаймановдун партиясы менен чыктыңыз? Алтынбек Сулайманов менен аябай кызыктуу. Реформа менен көбүрөөк окшоштуруп аткан да элди. Ооба, Алтынбек Сулайманов менен мен айтып атпаймынбы, 7-8 ай буга чейин сүйлөшкөнбүз, сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан бир жолу Алтынбек Сулайманов мени жолугушууга чакырып, эмеге чакырды жолугушууга. Аудиция бар го. Американ университетинин ошол жердеги жакын бир жерге чакырды да. Мен ойлоп коем, ал жерде бир кафе бар го деп. Барып ошол жерди карасам, эчтеке жок. Анан барсам, ошол жерде экен, ушунун короосунда мындай отура турган жакшы жерлер бар экен. Ошол жер бакчасында отуруп, ошол жерде сүйлөштүк. Мага аябай башкача келди да. Анткени саясатчы кафе, кофейня же бир алтын жолотулган бир жерде. Анан бул кишинин ошол жердеги айткандары, койгон максаттары, анан жанагы мен дароо эле айттым да, менде дедим Алтынбек байке, менде дедим добуш да жок, менде акча да жок. Мен бара албайм дедим. Менде сизге пайдалуу болбойт болуш керек десем, жок, ал кийин өтүп ошол жерде чогуу көп нерселерди жасайбыз деп. Ошого ишендирип, анан бул баягы мага окшогон жарандык коомдо иштеп жүргөн баягы эски кесиптештерим баарын эле чогултуп алып барып туруп. Бул эми
чоң бир Алтынбек байкенин өзүнө да айттым, мен ооба биз балким жанагыдай кире алган жокпуз жогорку кеңешке. Бирок биз сиз бир жаңы бир нерсе, чоң нерсе жасадыңыз. Ушул кыргыз саясатында жаштардын баарын бириктирип, ушундай кылса болот дегенди бир көрсөттүңүз деди. Түшүнүктүү. Эми жана каржы пирамидасы жөнүндө сөз кылсак, эмне үчүн бизде ушул нерсеге тез берилип, тез ишенилет? Бизде деген Биз жана эле айттык, элдер ишенбейт бирөөгө. Эмне үчүн ушул жеңил акчаны аябай алданабыз биз? бул бир аз дагы сынчыл ой жүгүртүүнүн болбогунан. Бизде бул Айтайынбы, бирөөсүнүн суммасы, бир аялдын суммасы эженин 400 000 сом. Жок азыр. Ошол ал болсо бир тамчыдан топтогон акча экен да. Эми ошол жана сынчыл ой жүгүртүү болбогону, анан элдердин баягы ушунчалык баягы балким кыйынчылык дейли, ошол түртөт го дейм. Мындай эмелерин дагы жакшы аңдабайт экенмин, билбейт экенмин себептеринчи. Бирок баягы мен өзүм деле аябай өткөндө бир тажрыйба болду да мага. Жана телефондо тарабадыбы Huawei деп белек. Ошого мен дагы аябай кызыгып кирип алдым да. Мисалы кирип алып, мен өзүмө кийин аябай көп суздум. Эмнеге мен буга кызыктым? Анан эми ушунча жашка келип, ушундай бир тажрыйбадан өтүп, баягы барбага берилип кеткендик, бул мен ойлойм бул кемчилик дейм анан. Жана сынчыл ой жүгүртүү жок деп атпайм. Ошо менде дагы кандайдыр бир деңгээлде жок экен деп мен ошол Кантип эле ошол жеңил акчада эле алса болот экен деп. Бирок ошол тааныштар эле айтып эмнеге алданасыңар десек, мисалы мен тааныган тиги Алима менин көзүмчө акчасын кайтарып берди. Башында бир аз демек жардама экен да. Жарнама азарт дагы. Азарт го дейм. Жарнама демекчи. Кыргызстанда жарнама канчалык деңгээлде өнүккөн жана ишкерди баштаганга жардам берет? Жарнаманын базары барбы? Жарнаманын базары бар, бирок аябай тар, аябай кичинекей. Бул медиада иштеп жүргөндө, мисалы медианын көбүнүн кыйнаганы ушул жагынан аябай да. Баары шайлоону күтөт. Жарнама болсо тилекке каршы белгилүү гана медиалар алат. Эгер жанагындай рейтинги жогору болбосо, медиалардын иштөөсү деле кыйын да. Ошол жанагы торттон, ошол эмеден жарнаманын өзүнүн үлүшүн алыш абдан оор, кыйын. Бар, бирок биздеги акыркы учурларда интернеттин да өнүгүүсү менен көп ишкерлер муну соц тармак аркылуу ишкенге аракет кылып атат да. Жанагынтип шайлоодо деле байкадыңыз го азыр мисалы. Акысыз платформалар. Акысыз платформалар, аянтчалар абдан көп, мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Могу президенттик шайлоону деле байкап атпайсызбы? Энелер өзүлөрүнүн буюмдарын сата баштады. Үйдө отуруп эле. Келечекте өзүңүздү ишкерликте көрөсүзбү же саясатта көрөсүзбү? Жок, мен коомдук иште сөзсүз түрдө буюрса орун алам. Ушул багытта кандайдыр бир ишмердүүлүк жүргүзөм деген ниетим бар. Себеби дегенде азыр мисалы биз социалдык маанилүү бизнес баштадык. Сурамжылоо борбору курдук. Ошону саналаштарыбыз менен жүргүзүп атабыз. Бул сурамжылоо борбору демократияны ишке ашыруу инструменти экен да. Ошон үчүн бул бизге жагып атат. Анан бул дагы адамга аябай көп мындай баалуулук берет экен. Кайрадан жияга өтсөк, жия жөнүндө сурагандар да көп да. Мисалы мен өзүмдөн да кайрылат, журналист болгон үчүнбү. Ошо канткенде силерге мүчө боло алат? Жанагы талаптары кандай? Кандай бир төлөмдөр барбы? Сөзсүз түрдө. Же болбосо мындай бир окуу курстары барбы силерде? Мен азыр четтеп калганым үчүн 4 жылдан бери ал жерде иштебей калдым да. Бирок мен мында ара байланышам, анан ал менин билгеним, маалыматым боюнча төлөмдөр бар. Мүчөлүк акы деген. Ал жерде бир канча категория бар. Категорияга жараша бөлүнүп, ошого жараша кызмат тандап киресиз. Анан мүчөлүк акы төлөйсүз. 1000, 3000, 5000 болуш керек, мен жаңылбасам. Айына төлөйсүз, ал толугу менен сизге кайра кызмат сунуш үчүн коротулат. Анан кирүүнү мен сунуштайт элем, себеби дегенде эң биринчиден маалымат. Мисалы аймактарда көп ишкерлер айтат да, жыянын мүчөлөрү. Мен билген нерсени сырттагы ишкерлер билбейт деп. Экинчиси, бул биригүү баары бир жакшылык алып келет. Кооперация болот, нетворкинг болот.
анан мамлекеттик органдардан коргоо колдоо болот. Мисалы Баткенде бир ишкер айтты да, аябай таң калдым. Мен судьяга мүчө болгондон кийин тынчтап калдым дейт. Анан бул кичине апыт отуткуп мындай нетсе, чын эле ага мүчө болгонго чейин баягы келип текшере беришкен да мамлекеттик органдар. Ошол мүчө болуп вывесканы баягы эмен асып илип болгондон кийин автоматтык түрдө токтоп калыптыр. Бул дегени жия өзүнүн укуктарын билет дегенден. Жия ошого умтулат. Жия баягы ишкерлерди колдойт, коргойт деген. Жана сөзүнүн аягы чыкпай калды окшойт. Мисалы, эгер аймактарда ушул жыйынтыктоочу да болсун, эгер жаштардын арасында, жаштар эмес деги эле ишин баштайм деген адамдар болсо, эмне кылыш керек? Акчаны топтоп баштаган жакшыбы же канча каражат болсо ойлонбой эле баштап жиберген жакшыбы? Менин ишкерлерден көргөн баамым мындай, тажрыйба ушуну көрсөтөт да, негизги маселе идея. Эгер ошол сиздин идеяңыз пайда алып келе турган болсо, ага акча тартып келүү дагы, мүмкүнчүлүк тартып келүү дагы оңой. Бирок ошол идеяны сиз эгер колуңузда каражат жок болсо, сата билишиңиз керек да. Бирок ошол идеяны эне-жибине чейин билишиңиз керек. Ошол жакшы түшүнүшүңүз керек. Сиздин өнөктөшүңүз же болбосо инвесторуңуз же сизге ишенет, же сиздин жанагы идеяңызга ишенет. Ошон үчүн муну сиз мындай таңгактап, муну аягына чейин жеткирип, анан биз кыргыздар кагазга жазганды жаман көрөбүз да. Кагазга түшүрүп, эсептеп, ушундай кылып чыгарыш керек. Бул бир гана Кыргызстан бар. Азыр ушунчалык интернет мүмкүнчүлүк кеңейди. Сырттан дагы каржылоо тапса болот бугачы. Мисалы ошол эле мигранттарда бизде ушул ресурсту, ушул мүмкүнчүлүктү мамлекет колдонбой атат да. Бизде ушунчалык сырттагы мигранттар мамлекет менен, өзүнүн эли менен байланышты кармагысы келет. Бул жерде бизнес ачууну байланышты кармоонун бир жолу катары көрүшөт. Ошондуктан сырттагы мигранттардан эгер бул идеяга инвестиция тапса, аябай мындай чоң бир мүмкүнчүлүк да. Негизги эле маселе идея табыш керек. Чоң рахмат. Анда биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктасак, урматтуу жамааттык медианын көрөрмандары, бүгүн биздин студияда ишкер жана жарандык активист Руслан Акматбек болду. Биз ошол активизм менен ишкерликти кантип байкалыштырып алып кетүү жөнүндө сөз кылдык. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Рахмат.